Тизоодо Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Германияда өтүп жаткан чоң 20-лыктын саммитинде президент Трамптын дипломаттары Орусиянын расмийлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Бириккен Улуттар уюму кургакчылыктын айынан Сомалиде ачарчылык күч алышы мүмкүн деп эскертти. Англияда бул паровоз 50 жылдан кийин кайрадан ишке кирди. АКШнын жаңы дайындалган мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Германияда сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Буга чейин Трамп администрациясынын Москва менен байланышы тууралуу чуулгандуу окуялар чыккан. Эки жетекчи Германияда өтүп жаткан чоң 20-лыктын саммитине катышууда. Өлкө ичинде иши көп болуп жатканда келерки 2 күндө эл аралык коомчулуктун көңүлү өзүнө эмес. Мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсонго кадалары Трамп үчүн жеңилдик болсо керек. Тиллерсон алдыңкы 20 мамлекеттин Германиядагы саммитине катышып, алгачкылардан болуп, Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон менен жолугушат. Камерага жылмаюу оңой, бирок министрлер Тиллерсондан Американын жаңы администрациясынын НАТО боюнча милдеттерин аткаруусу жана башка орчундуу маселелер боюнча ишендирген билдирүүлөрүн күтүшөт. Заман олку-солку болуп жатканда, Тиллерсондон мунай боюнча жетекчилердин бири катары Москва менен жакын бизнес мамиледе болгону белгиленүүдө. Орус министри Сергей Лавров менен жолугууда буга ого бетер көңүл бурулат. Коопсуздуктан баштап глобалдык соодага чейинки маселеде Америка кандай позицияда экени бүдөмүк. Бир жагынан администрациянын айрым кишилери Москва менен байланышта болгонунан улам чыккан башаламандык жаралса, экинчи жагынан Джим Матис сыяктуу прагматик келип, НАТО боюнча союздаштарын ишендирип жатат, дейт профессор Скотт Лукас. Андан дагы Трамптын Нью-Йорк Таймс, CNN сыяктуу медианы бир тараптуу, эптеп өкмөттү жаманатты кылыш үчүн ушактын артынан түштү деп айыптаганы кошулташыл болууда. Жаңылык бөлүмдөрү мурункудай кылдат текшербей калды. Азыр кабарчылар бүдөмүк булактан угуп алып эле. Эптеп жымсалдап чала жаңылыктарды чыгарып жатканы алар Трампты жаманатты кылабыз деп киришип алганын ырастап турат. Бүгүн да президент Twitter аркылуу журналисттерге чабуул жасады. Анын администрациясы көп нерсе менен алып урушуп жатканы талашсыз. Кызматка келгенине 1 ай толо элек Трамп бир топ сынактан өтүүдө. Африка чөлкөмүнүн чыгыш тарабында жайгашкан Сомалиде кургакчылык өкүм сүрүп, 3 миллионго жакын адам ачарчылыкка туш болууда. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк коопсуздук боюнча мекемеси аймакка жакын арада жардам жетпесе, мамлекет толугу менен ачарчылык чегине жетет деп эскертти. Келерки айларда 3 миллион сомалиликтер ушундай тагдырга туш болушу мүмкүн. Саид аттуу бул кичинекей бала жетишсиз тамактануудан улам ооруп кургакчылыкка кабылган аймактан Гарове шаарындагы бейтапканага жеткирилди. Көптөгөн кишилер алыскы аймактарда акчасы жок же алсыздыктан көчүп кете албай туруп калган. Сомали ушул себептен улам кризиске батты. 2 жылдан бери жаан-чачындан жок жер кургады. Миңдегендер үйлөрүн таштап ушул сыяктуу утурумдук лагерлерге жардам көрөбүз деген үмүт менен көчүп келүүдө. Бул жерде чоң ачкачылык болууда, айрыкча ушул Пунтленд аймагында. Жалгыз Кудай гана бизди сактап кала алат. Сомалиликтер баарынан айрылды. Жада калса малы, төөлөр өлүп калды. Аман калгандардын колунда болоор болбос эле мүлкү калды. Кургакчылык элдин маанайына терс таасир этүүдө. Бул аял ачкачылык айынан бүт үй бүлөсүнөн ажырап, сестейген абалда калды. Лагердин жардамы андай деле көп эмес. Суу ченеп берилип, ага жетүү дагы кыйын. Ачык талаалар малдын сөөктөрүнө толуп, өлүм талаасы сыяктуу көрүнөт. Бириккен Улуттар уюмунун айтымында мал кошо кырылып, кризиске кошулташыл болууда. Жагдай өтө оор. Бул жерде карасаңыз, көп болсо 20 эчки тирүү калды. Эчкилер сомалиликтерге тамак, сүт, кээде акча алып келчү нерселе. Төөлөрдүн өлүп жатканын көрүп жатабыз. Жаныбарлардын өлүмү абдан көбөйүп келе жатат. Ошондуктан биз бул жерде кургакчылык кризис эмес, ачкачылык катастрофасы орун алууда деп баамдашыбыз керек. Бириккен Улуттардын баамында Сомали бычактын кырында турат.
6-7 айдын ичинде толук кандуу ачкачылык кризисине батат. Андыктан тез арада чоң көлөмдө жардам көрсөтүлүшү зарыл. Түз ободо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Малайзияда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын аталаш агасы Ким Чон Намдын өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен 3 адам камакка алынды. Ким Чон Нам дүйшөмбү күнү Малайзиянын аэропортунда каза тапкан. Ал ууланганы айтылууда. Индонезиялык, малайзиялык жана вьетнамдык шектүү 3 адам камакка алынды. Кытайда өлкөнүн жогорку сотунун мурдагы вице-президенти коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Кытайдын соту Си Цзямин 20 жылдын ичинде 17 миллион долларга тете пара алып, туугандарына жардам берүү үчүн кызматтан кыянаттык менен пайдаланды деген өкүм чыгарды. Расмий айыптарды мойнуна алды. Окумуштуулардын айтымында, витамин D грипп вирусуна туруштук берүүгө жардам берген үчүн аны азык-түлүккө нан сыяктуу эле кошуу зарыл. Жаңы изилдөөгө ылайык, витамин D таблеткаларын ичкендердин ар түрдүү илдеттерге кабылуусу 12%га төмөндөйт. Күндүн нуру адамдын терисине тийгенде дене витамин D'ны өзү чыгарат, бирок кышында денедеги витаминдин деңгээли кескин төмөндөйт. Англияда 50 жылдан бери биринчи жолу буу менен жүргөн поездер ишке кирди. Куюн аттуу паровозу өлкөнүн түндүк тарабында иш жүргүзүүдө. Айтылган аймакта жер көчкү болуп, темир жолу 1 жыл мурда жабылган болчу. Жергиликтүүлөр байыркы паровоздун ишке киргенин жылуу кабыл алышты. Бул поезд жолу Англиянын өткөн кылымдагы добуштары менен кооздугун кайтарып келгендей. Скиптан шаарынан сапар тарткан бул паровоз ушунчалык көп элдин назарын көптөн бери тарта элек болчу. Себеби соңку 50 жылда биринчи жолу пар менен жүргөн поезд Англияда жолго чыгууда. Жол киренин баалары кадимки поездин баасындай. Демейде мындай тарыхый поездде сапар тартуу абдан кымбат. Бирок бул жумада жол кире арзаныраак. Абдан сонун Валентин күнүнө жубайымды майрамдатып коеюн дедим. Мага абдан жагып жатат. Рахмат ойнотконуңа. Поездин от жакчуу бөлмөсүндө кызматкерлер тынымсыз иштеп жатты. Скиптан менен Appleby шаарларынын ортосунда ары бери каттоо үчүн тонналаган көмүр сарпталды. Мен поездеги жүргүнчүлөр менен сүйлөшүп көрсөм, айрымдар өлкөнүн башка бурчунан атайын ушул паровозго отуруп алып, сапарга чыгуу үчүн келишиптир. Абдан сонун. Романтик болуп жатпайбы? Демек Британия паровоздорду көбүрөөк колдонушу мүмкүнбү? Балким биз бул сервисти жылына 1 же 2 жолу кылабыз. Британиянын башка аймактарында дагы популярдуу болот. Андыктан өлкөнү кыдырып чыксак болот. 49 жылдан бери жүрбөй калган паровоздордун кызматка кайра чыгышы Британиянын темир жолдорундагы жагымдуу өзгөчөлүк болчудай. Эми спорт. FIFA президентинин сунушуна ылайык, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатты өткөрүү укугун бир учурда 4 мамлекет алышы мүмкүн. Gianni Infantino 2026 жылы өтө турган чемпионатты бир нече өлкөнү чогуу өткөрүүгө чакырууда. Жетекчинин айтымында бул кадам аркылуу каражат туура колдонулат жана мелдештен кийин жаңы курулган стадиондор бош калбайт. Буга чейин Жапония менен Түштүк Корея гана 2002 жылкы чемпионатты чогуу өткөрүшкөн. Ал тапта Европа лигасында бүгүн Манчестер Юнайтед франциялык Сен-Этьен менен беттешет. Дүйнөнүн эң кымбат футболчусу Пол Погба байкеси Флорентин менен күч сынашат. Оюндун алдында Погба байкесинин 19 деген номерин чачына түшүрүп алды. Жаңылыктардын соңунда АКШдагы таза породалуу иттердин чемпиону тууралуу. Атактуу Вестминстер таза породалуу иттердин жеңүүчүсүнө күмүш табакта эт тартылды. Румар аттуу немис овчаркасы 3000 башка ит менен атаандашып чемпион намын алган. Ал эми спорттон кетет экен. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.